Акыйкатчы болуп иштеген мезгилде эң көп маселелерди чечкенге өз салымымды коштум. Эки маселесин айта кетейин. Биринчи, ошол мезгилде жаңы конуштардын көйгөйүн көтөрдүм. Ал мезгилде бул жакта элдер көп келелегере, бирок Кыргызстан боюнча Бишкекте 48 жаңы конуш бар эле. Ошо жаңы конуштарга суу тартыш керек, жолун салыш керек, ооруканасын салыш керек, мектебин куруп бериш керек деген маселени көтөрүп чыгып, парламенттен айтып, тиешелүү токтомду чыгартканга жетишкен. Ошондо көпчүлүк Бишкектин чегерегиндеги көйгөйлөр чечилген. Ал эми сиздердикинде ошо ал мезгилде көтөрүлбөй калып, мына азыр түздөн түз келип, сиздердин маселелер менен таанышып, жеринден чечкенге мүмкүнчүлүк берип атат Аллахым. Экинчи, ошол омбудсмен болуп турганда дагы бир көйгөйдү айтып кетейин. Бизде милиция кызматкерлери күнөөсүз адамдарды кармап, бейкүнөө адамдарды кармап, тергөө абактарына отургузуп, бир жылга чейин, бир жылдан ашык тергөөнү жүргүзбөй, ошол карапайым адамдар ошол жерде камалган ошолор көп болгон. Ошонун баардыгы мен иликтеп, атайын спецдоклад даярдап чыгып, коомчулукка жеткирип, эч убакта күнөөсүз адам 1 айдан ашыгын, же 3 айдан ашуун СИЗОдо отурбаш керек. Дароо тергелип, анын ак же карасы чечилсин деген маселени коюп, кабыргасынан коюп, ушул маселени мыйзамдуу жолун менен чечкенге мен өз салымымды кошо алдым. Эсимде бир кызды 19 жаштагы кыз 3 жыл тергөөсү жок, түрмөдө отуруп, 3 жылдан кийин мен маселени көтөргөндөн кийин гана анын маселеси каралып сотто, бирок айыбы жок деп туруп акталып кеткен. Ошондо ким күнөөлүү болду ушуга? Көрдүңүздөрбү, ушундай кайдыгерликтерди алдын алууга мен өзүм салым кошо алдым. Андан кийин Мекенчил партиясы менен чогуу жогорку бийлик жетекчилери менен бийликке келип, оор мезгилде иштедик. Аппарат башчысы болуп иштедим. Алдыда кыш, ковид, тышкы карыз, пенсия пособияны төлөш керек. Ошондой мезгилде иштеп, президенттик шайлоону ийгиликтүү өткөрүп, президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров президент болгондон кийин мен Кыргызстандын Америка Кошмо Штатындагы жана Канададагы толук ыйгарымы укуктуу элчиси болуп кеттим. Ошол жактан келип, азыр мына шайлоого катышып атам. Урматтуу агайын туугандар, мен муну менен эмнени айтайын деп атам. Менин шайлоого катышуудагы эң негизги максатым азыркы командага, азыркы бийлик жетекчилерине, алардын колуна кол, буту жетпеген жерине бут болуу деген максатым бар. Аларга жардам берейин деген максатым бар. Кантип жардам бересиң деген суроо болушу мүмкүн. Ал суроого төмөндөгүдөй жооп берем. Өзүңүздөр билесиздер, соңку 4 жылда, урматтуу агайын туугандар, Кыргызстанда экономикалык өнүгүүгө жетиш үчүн, туруктуу экономикалык өнүктүрүүгө Кыргызстанды чыгарыш үчүн негизги шарттардын бардыгы түзүлдү. 5 нерсе чечилди, 5 маселе. 30 жыл бою чечилбеген 5 маселе чечилди. Биринчи, бекем тартип орноду. Экинчи, кылмыштуу топ, 30 жылдан бери Кыргызстанда өкүм сүргөн кылмыштуу топ өзүнүн ишин токтотту, жоюлду. Үчүнчү, Борбордук Азияда тынчтык орноду. Төртүнчү, темир жол курулуп атат. Кыргызстан аркылуу өткөн, Кытайдан башталып, Кыргызстандын чегарасы аркылуу Өзбекстан менен дүйнөлүк сооданы дүйнөгө чыга турган темир жол курулуп баштады. Бешинчи, коррупция менен каршы абдан катуу күрөш жүрүп, натыйжада Кыргызстандын улуттук бюджети 2020 жылы 8 миллиард доллар болсо, бүгүнкү күнү 17,5 миллиард долларга чыкты. Натыйжада көптөгөн социалдык маселелерди чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эми менин айтканымдын себеби ушуларды тизмелеп, ушул 5 маселе чечилбесе, бизге инвестиция тартуу абдан оор болот. Ушул 5 маселе чечилбегенде, ошолордун бирөө эле Кыргызстанда өндүрүштү өнүктүрүп, мамлекет башчыбыздын, жогорку бийлик жетекчилердин эң негизги максаты бирөө. Бул экономикалык өнүгүүнүн экинчи этабына өтүп, өндүрүштү тездик менен өнүктүрүү этабын өтөлөй деп. Ан үчүн бир эле нерсе керек, урматтуу агайын туугандар. Бул өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасына негизделген,
өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн тажрыйбасына негизделип алынган сунуш. Бизге укуктук негиз керек. Бизге 4 мыйзам керек. Ошон үчүн мен сиздердин назарыңыздарга Кыргызстанды өзгөртүүгө алып келе турган 4 мыйзам деген уран менен чыктым. Ал кандай мыйзамдар? Биринчи, ишкерчиликти өнүктүрүш үчүн бизге жеке менчикти көздүн карегиндей коргоо, колдоо жана анын жеке менчиктин корголушуна мамлекет тарабынан кепилдик берүү мыйзамы. Бул абдан маанилүү мыйзам, урматтуу агайын туугандар. Бул мыйзам бар жерде сөзсүз түрдө өндүрүш өнүгөт. Бул мыйзам иштеген жерде сөзсүз түрдө ишкерчилик өнүгөт. Экинчи мыйзам, урматтуу агайын туугандар, бул дагы абдан маанилүү. Бул көбүнчө жаштарга, ишкерлерге арналат. Ишкерлер өз ишин башташ үчүн, жаңы идеясы бар жаштар өз кандайдыр бир ишкерчиликти, бизнести башташ үчүн башталгыч капитал деп коет орусча, башталгыч акча керек. Аны кимден алабыз биз? Аны банктан алабыз. Тилекке каршы Кыргызстанда банктардын атаандаштыгы жок. Качан гана банктардын атаандаштыгы түзүлгөндө, анда банктардын пайыздык проценттик ставкалары, акча бергенде пайыздары төмөн түшөт. Мына бизде ондогон, жүздөгөн биздин мекендештер банктардан микрокредит дегенди алып алышып, 100 миңден, 50 миңден, 500 миңге чейин алып алышып, ошону төлөө менен, жогорку пайызды алып, ошону төлөө менен алек болуп атышат. Бул маселени төлөө жеңилдейт. Демек, бизге банк атаандаштыгын түзө турган мыйзам керек. Эгерде ушул мыйзам кабыл алынса, анда урматтуу агайын туугандар, мында сөзсүз түрдө биздин атуулдарга, биздин жалпы элибизге жеңилдик болот. Үчүнчү мыйзам, урматтуу жердештер, урматтуу шайлоочулар, бул жаңы технологияны Кыргызстанда уюштуруу мыйзамы. Себеби, мына биз билесиздер, биздин кыргыз элинин киреше булагы үчөө. Бири мал чарбачылык, дан чарбачылык, анан соода. Биз башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын карай турган болсок, анда бизде сөзсүз түрдө жаңы технологиялык өндүрүштөр керек. Мындан сырткары айыл чарбасында дагы, мына дыйканчылыкта дагы жаңы технологиялык өндүрүштөрдү уюштурушубуз керек. Ал үчүн биз ким кайсыл бир биздин жеке ишкер чет мамлекеттен жаңы технологияны алып келип Кыргызстанда уюштура турган болсо, ошого артыкчылык берген мыйзам керек. Бул мыйзам иштегенде биздин ишкерлер өзүнүн каражатына чет мамлекеттерге барып, ал жактан инвесторлорду же жаңы технологияны алып келип Кыргызстанга уюштурушат. Ошондо ишкерлердин саны көбөйөт, урматтуу агайын туугандар. Качан гана ишкерлердин саны көбөйгөндө, жумуш орундары көбөйөт. Жумуш орундары көбөйгөндө элдин маянасы көбөйөт. Элдин маянасы көбөйгөндө өлкөнүн казынасы көбөйөт. Элдин казынасы көбөйгөндө гана, урматтуу агайын туугандар, биздин социалдык көйгөйлөр чечиле баштайт. Биздин социалдык көйгөйлөрдү чечүүнүн бирден бир жолу бул Кыргызстанда ишкерчиликти жандандыруу, урматтуу мекендештер, урматтуу шайлоочулар. Ишкерчиликти жандандыруу үчүн бизге 4 мыйзам сөзсүз керек. Бул мыйзамдар иштеген жерде өнүгүү болгон. Биринчи мына ушул мыйзам 1688 жылы Англияда кабыл алынган. Атам заман мурда. Ошондо Англияда дароо экономикалык өнүгүү өткөн. Андан кийин Англияда өнүгүү өткөндөн кийин Германия, Франция, башка өлкөлөр көчүрүп алып, ал жакта өнүгүү кетти. Андан кийин Кытайда өнүгүү болду. Андан кийин Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүндө, Малайзия, Түштүк Кореяда. Мына жакында эле мына Түштүк Корея өлкөлөрү, Түштүк Корея, Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрү өнүгө баштады. Биз кыргыздар ошодон эмнебиз экен? Убакыт келди, өндүрүштү өнүктүргөнгө, убакыт келди мына ушундай мыйзамды кабыл алып, аны ишке ашырганга мүмкүнчүлүк келди. Мен бул убаданы эмне үчүн берип атам ишенимди, урматтуу агайын туугандар? Себеби жогорку кеңештин депутатынын 3 негизги милдети бар, укугу бар. Ал укукту эч ким алып койгон жок. Биринчи укугу, ыйгарым укугу, бул мыйзамды кабыл алат. Экинчи укугу, бул мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөй алат, урматтуу агайын туугандар. Мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөгөндө ар бир мамлекеттик
мекемелер менен жакындан иштешип, мына ушул мыйзамдын аткарылышын түздөн түз текшерип, өзүнүн оюн айтат. Эгерде иштебесе, кайра жаңы механизмдерди киргизип, бул мыйзамды ишке ашырса болот. Мен ошон үчүн сиздерге убада берип атам. Үчүнчү укугу бул чоң трибуна. Ошол трибунадан сиздердин социалдык көйгөйлөрдү көтөрсө болот. Кабыргасынан койсо болот, чечилишин жетишсе болот. Ошон үчүн урматтуу агайын туугандар, менин биринчи бөлүктөгү программам мына ушундай өлкөнү өнүктүрүүгө багытталды. Муну көпчүлүгүңүздөр кызыкпашыңыздар мүмкүн. Кайдагы бир программаны айтып атат деп. Бирок бул чындык, урматтуу агайын туугандар. Бул бизге керек. Андай болбосо биздин жашообуз өзгөрбөйт. Ал эми социалдык маселелерди айта турган болсом, мына сиздердин көйгөйлөрдү мен мына азыр бүгүн эртең менен келип, мына Мирный кыштагына чейин ушул жаңы пахтанын бардыгын айланып чыктым. Машинага түшүп алып, мына жөнөкөй атуулдар менен чогуу жүрдүм. Көйгөй көп экен. Көйгөй көп экен. Болгондо дагы соңку 30 жылда, соңку 15 жылда, 20 жылда чечилбей келиптир. Мисалы мына жаңы Мирный айылында жол жок. Мүмкүн эмес машина менен жүргөнгө. Мектебиңиздер жок. Туура айтамбы? Мектеп жок экен. Ичкенге таза сууңуздар жок экен. Урматтуу агайын туугандар. Мына ушундай эле көрүнүш жаңы пахта, жаңы жерде эң чоң көйгөй жер маселеси экен. Бир үйдө биз адам болгондон кийин бала чакалуу болобуз. Алар да бала чакалуу болуп көбөйөбүз. Көбөйүп атканда сиздерге ошол үйлөрүң балдарыңыздарга үй салып бергенге участка жетпейт экен. Участка жок экен, жер участогу жок экен. Бирок Жакабелди карагыла канча талаалар жатат. Эмне үчүн ушул маселени чечүүгө болбосун, урматтуу агайын туугандар? Эмне үчүн мына таза сууну эң жөнөкөй мына жаңы пахтада таза суу жок экен, мына Мирныйда эң жөнөкөй таза сууну чыгарып койгон мүмкүн эмес. Ошол жерде мурда Советтер Союзу мезгилинде казылган водозабор деген жана суу топтоочу жер бар экен. Ошодон чыккан суу эскилиги жетишкендиктен сасып кетиптир. Аны ичкенге мүмкүн эмес экен. Туура айтамбы? Сууну келип туруп бул жактан алып кетет экенсиңер. Бул деген эмне деген маселе? Эмне үчүн ушул маселени көтөргөнгө болбойт? Ооруканаңыздар жок экен. Мектептин маселесин айтсаң, 3-4 сменде окуйт экен балдар. Өз көзүм менен көрдүм. 3-4 сменде 50дөн 60ка чейин балдар окушат экен. Ал сапатсыз билим болот. Эгерде биз балдарыбызга сапатсыз билим берсек, анда биздин келечегибиз кайда болот? Эмне үчүн ушул мамлекет, ушул маселелер, көйгөйлөр мамлекет башчысына жетпейт? Эмне үчүн ушул көйгөйлөр парламентте айтылбайт? Кайда сиздердин депутаттар мурдагы? Менин максатым, урматтуу агайын туугандар, сиздер менен бирге болуу. Сиздердин көйгөйдү терең изилдеп, маселелерди кабыргасынан парламентке коюу, чечтиргенге жетишүү. Анткени себеби мен айылдан өскөмүн. Тоодо өскөмүн. Ат минип, кой кайтарып, эшек минип, кирземе өтүп келип, кийип алып туруп малдын кыгын тазалап өскөн баламын. Силердин көйгөйүңөр менин жүрөгүмө тийди. Силердин көйгөйүңөр менин көйгөйүм экенин билдим. Эгерде сиздерге өзүңүздөрдүн депутатыңар жардам бербесе, ким жардам берет сиздерге? Чечүүнүн бир гана жолу бар, урматтуу агайын туугандар. Бул 5 жылда сиздерге бир жолу келди. Бул мына ушул шайлоодо тандаңыздар. Ар бири талапкерди тандаңыздар. Анын социалдык маселелерди, элементарный социалдык маселелерди чечип берем деген ишенбеңиздер. Себеби социалдык көйгөйлөрдү чечүү бул депутаттын чөнтөгүнөн чечилбейт. Бул мамлекеттин эсебинен чечилет. Болгону депутат билимдүү, тажрыйбалуу болуш керек. Болгону депутат күйүш керек сиздерге. Болгону депутат жаны менен сиздерге жардам бериш керек. Ошондо гана маселеңиздер чечилет. Мен ошондой ниет менен, ошондой максат менен мен сиздердин алдыңыздарга бүгүн келдим. Сиздердин батаңыздарды алайын, сиздердин колдооңуздарды алайын деп келдим. Анткени себеби бул биздин келечек.
Анткени себеби бул эртеңки күн. Соңку 30 жылды караңыздарчы, кантип шайладыңыздар? Көпүрө салып берем. Жолуңарды оңдоп берем. Же болбосо мектебиңерди салып берем дегенге шайлап добуш бердиңер. Сурабы? Ал ошол добушту алып сиздерди, ошол момент, ошодон кийин сиздерге жолуккан жок. Келген да жок. Эгерде мени шайласаңыздар, урматтуу агайын туугандар, андай болбойт. Мен ар бир шайлоо округунда, жаңы жерде, жаңы пактада, Мирный айылында менин 3төн өкүлүм болот жок дегенде. Болосо 4төн. Ал өкүлдү сиздер өзүңүздөр шайлайсыздар. Араңыздардан чыныгы эл үчүн күйгөн, жергиликтүү маселени билген адамды, эжени, кыздарды шайлаңыздар. Ошол өкүлдөр менен мен түздөн иш алып барам. Түздөн иш алып барып, ошону чечкенге, ошол маселени парламенттин деңгээлинде, мамлекеттин деңгээлинде көтөрүп, анын оң чечилишин сиздерге жарыялаганга мен убада берем. Акырында бир нерсени айтайын, урматтуу шайлоочулар. Мен айтышты. Сенин программаңды эл укпайт. Сени эч ким укпайт. Элиң караңгы. Ал ким тууганын шайлайт, же болбосо айыл өкмөтүн шайлайт, адан коркот. Же болбосо бирөөнү шайлайт деп айтышты. Бирок мен ага ишенген жокмун. Себеби 2020-жылы менде ушундай учур болгон. 2020-жылы биз азыркы бийликтин жетекчилери менен оппозиция болуп өлкөнү кыдырганбыз. Ошондо бизге айткан, силердин сөзүңөрдү эч ким укпайт деген. Эч ким колдобойт деген. Бирок биз ага ишенген эмеспиз. Элди кыдырдык, кыргыз элинен айланса болот. Кылымды карыткан эл. Араңыздарда бар билимдүүлөр. Араңыздарда бар эртеңки келечекти ойлогондор. Араңыздарда бар эртеңки балдардын келечегин ойлогондор. Ошолор биригип Мекенчил партиясын колдоп, мына бийликке келдик. Соңку 4 жылда кандай иштер жасалды? 30 жылда жасалбаган иштер жасалып атат. Көйгөйлөр көп, агайын туугандар, көйгөйлөр көп. Бирок анын бардыгын бир күндө чечкенге болбойт. Москва бир күндө курулган эмес. Ошон үчүн азыркы бийликтин эң негизги максаты жалпы элге, жалпы калың катмарга мамлекеттик деңгээлде колдоо көрсөтүү, ишкерчиликти өнүктүрүү. Ишкерчиликти өнүктүргөндө гана биз өнүк алабыз. Ишкерчиликти өнүктүргөндө гана биздин жашообуз оңолот. Урматтуу агайын туугандар, мына көрүп турасыздар, парламенттик шайлоодогу бериле турган бюллетендеги менин номерим 18 номер. 18 номерди эстиге тутуп калуунун бир жакшы ыкмасы бар экен. Кудай Таала муну да мага кошо бериптир. Бул 18 жаш деген ыр бар экен. Бардыңыздар билесиздер 18 жашты. Жаштыкты эстегенче кыңылдап туруп 18 жаш деп ырдап барып туруп, кабинага кириңиздер. Эч ким сиздерди кодулабайт. 5 мүнөттө чык деп айтпайт. 10 мүнөттө чык деп айтканга эч кимдин укугу жок. Акырын барып 18 санды так, номерди таап, квадраттан ичинен чыкпай туруп, Бакыт Аманбаев дегенге добуш берсеңер туура болот. Эгерде чыгарып ийсеңер, анда бюллетен бузулуп калат. Агайын туугандар, азыр суроо жооп көтөлүк. Эгерде суроолоруңуздар болсо, тартынбай ар кандай суроолорду бере бериңиздер. Мен Алладан гана корком, калган суроолордон коркпойм. Себеби мен өзүмдүн өмүрүм ошондой. Жөнөкөй үй бүлөдөн чыкканмын. Атам 13 жашынан баштап намаз окуган кишилер раматылар. Таза, аябай пакиз адам эле. Ошонун мага берген бир тарбиясы бар да, балам, сен ниетиң таза болсун дейт. Ар бир ишти жасап атканда ниетиңди таза коюп барсаң, сөзсүз түрдө Алла колдойт, элиң колдойт дейт. Ошон үчүн мен буга чейинки ийгиликтердин бардыгы мына ушул атамдын батасынан деп билем. Мен ойлойм, сиздер батаңыздарды бересиздер, сиздердин батаңыздарды берсек, анда жеңишке жетишебиз. Рахмат.
Сурооңуздар болсо бериңиздер. Assalamu alaikum. Peki. Balam, kendim. Ben 65'e çıktım. Buna yerdi görüp, yerdi görüp, bar yoktu düşünüp kalkan mezgilde. Naca sizlerin programlarını bilip, Kırgız elinin kötörüp, naca özümün daha bayısam. Ben bayısam, el bayı. Ben bayısam, nalogumu koydum. Doğru. Ova. Uşinti ben nemege Kırgız Respublikası'nın Ayı Çarva Ministerstosuna varıp, Dıykan çarvamı ben biriktirip üç kişi, üç üydüler. Buna özümün bir tuğanlarım. Biriktirip şunu demek lazım desem, Ustav Tüz dedi. Ustav Tüz önünde bağırsam, çoğunluk öğren. Buna 3 aydan beri cügürüp duram. Tapadım, kimisi çoğun gelin. Ustav cazalığına ben burada cazıp Dıykan çarva olğandan hazır taval bayatam. Kantıp çazam ne kılap. Uşulardı onu da son. Bizge buna yürüselik öğren. Alcayda birine varsan, tigi institut var, justitsiya var, ağa var, joğurgu var, anyakı var dep tapmaya koydum akırıcı. En al birincisi. İkinci soru, 65 yaştan keyin hiç kim bizde kabul almaydı dedi. Pensiyona çıkıyor, o cep çataver dedi. Pensiyonuz 6,5 bin. Balların pampersine davet etmeyin. Anam işteysin mi? İşteyiş gerek de. Oşağa buna 65 yaştan keyin kredit bergende toxtat деген мыйзамдарыңарды алып салсаңар, сенен сураныч. Ошол жерге барсаң, Кудай буйрса, колдоп беребиз. Сен ушуга окшогон закондор өтө көп. Элдин көйгөнүн чечиш үчүн эң жөнөкөй маселелерди чечиш керек биринчи. Бир кече жакында күбө болдум. 85 жашта ушул жерде бир ата архитектурага барды. Барса, балаңан справка кел деп атат. Атасы турса, баласынан справка берет. Şu qanday zakon? Shularni sizlar jo'nga qo'yishinglar kerak bo'ladi. Ataning so'zi o'q, balaning so'zi bo'q degan so'z bor. Qirg'iz esildan aytib qo'ygan. Rahmat. Aka. Sizdin көтөргөн суроолор менен менин көтөргөн демилген бир жерден чыгып атат. Siz götürgen meseleleri çeçünün yolu buna mıyzam. Mıyzamını kabul alış gerek, işletiş gerek dediniz buna. Өлкөнү өзгөрткөн 4 мыйзамды деген уран менен чыгып атам. Бул 4 мыйзамды кабыл алдырууга болот, ал менин милдетим. Эгерде мен больница салдырып берем, жол салдырып берем десем, аны өкмөт аркылуу чечилет. Ал эми мыйзамды кабыл алдыруу, мыйзамды иштеп чыгуу, аны кабыл алдырып иштетүү бул менин ыйгарымдын кууна кирет. Депутаттын ыйгарымдын кууна кирет. Ошон үчүн рахмат сизге. Ушул көйгөйлөрдү көтөрөйүн деп. Өтө көп маселелерди. Туурабы? Элдин арасындагы маселелер толтура. Туурабы? Туура. Милициялардын баары экен, машинасын сенин алдына коюп койсо алып кетип атат. Ошол кандай закон? Таңгасы жок болсо, булар ооруп барса, анан адамдар ооруп барса, справка деген сөздү алар неге сурайт? Сен каярың ооруп атат деп. Мына ушул окшол маселени көтөрүп алам. Siz Kuda kalasa men uşu жерде өкүлүм болот окшойсуз да. Анан көрөсүз. Колдошун агитация кылбасак болбой, жеңилип калышыбыз мүмкүн. Айтыш керек, ар бир үйгө кирип чыгыш керек. Эгерде мен убактым болгондо, мына ушул жерде, жаңы жерде жашагандардын ар бир үйүнө кирип чыкмакмын. Ушундай сөздөрдү айтып чыкмакмын. Болгон убакыт жок да. Ошон үчүн азыр агитаторлорду кармаганга уруксат берген. Мүмкүн болушунча агитаторлорду алганга аракет кылдык. Сиздерден өтүнүч, урматтуу агайын туугандар. Келечекти өзгөртөбүз. Келечек десеңиздер, ошолорго жардам беришиңиздерди мен өтүнөм. Дагы сурооңуздар барбы? Мына Кытайга жаңы салынып аткан пойыз жол боюнча да, анын пайда зыяны, Россия менен мамилебиз өзгөрбөйбү, кандай мааниси бар, ушуга бир жооп берип койсоңуз, ушул жакты билген киши катары. Абдан жакшы суроо бердиңиз да, рахмат. Бул жол Кыргызстанды эле эмес, Борбордук Азия өлкөлөрүнүн экономикалык
көз карандысыздыгына чыгарганга мүмкүнчүлүк бере турган жол. Себеби биз товарлардын бардыгын элге керектүү товарлардын бардыгын башка жактан алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биринчи, арзан баада алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Экинчиси, бизге тыштан чоң инвесторлордун келип Кыргызстанда өндүрүш уюштурганга алар кызыктар боло баштайт. Алар келип өндүрүш уюштура баштайт. Анткени себеби чоң инвесторлор менен сүйлөшсөң эле алар айтышат. Элиңдин саны канча дейт? 7 миллион десек бизге аздык кылат дейт. А Борбордук Азияда 5 мамлекет бар. Ошо 5 мамлекетти бириктиргенде биз 80 миллион ашабыз десек дагы аз дейт. А силерге эмне керек десем, анда айтышат, бизге ошол борбордо силерде өндүрүлгөн товарды дүйнө элине сата турган темир жол керек дейт. Ошон үчүн бул темир жолдун Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө, элдин жашоосун жакшыртууга абдан маанилүү стратегиялык тарыхый маселе чечилип атат. Бул 30 жылдан бери чечилген эмес. Эч убакта башка өлкөлөр менен биздин мамилебиз бузулбайт. Анткенин себеби мына азыр мен Америкадан чоң инвесторлорду алып келдим, 3 миллиард доллардык проект. Бул түндүк менен түштүктү бириктире турган темир жол салынат. Ал балыкчыдан башталып, Каракече, Кочкор, балыкчы Кочкор, Каракече, Макмалга туташат. А тиги жактан келген жол Торугарт, Макмал, Жалал-Абадка түшөт. Макмалдан бери карай Россияга кете турган, Казакстанга кете турган темир жол болот да. Бул коңшу өлкөлөрдүн дагы экономикасынын өнүгүшүнө абдан өбөлгө түшөт. Ошон үчүн бул бардыгыбызга пайдасын тийгизе турган. Тагыраак айтканда бардык кошуналарга пайдасы тие турган проект. Болгону биздин мамлекет башчылар буга чейин көтөргөн эмес. Маселе ошодо болгон да. Азыр мына маселе көтөрүлүп, бул проектти, бул долбоорду ишке ашырганга мүмкүнчүлүк болуп ишке ашырылат. Ошон үчүн бул Кыргызстанга жалаң гана пайдасын тийгизет. Рахмат. Барбы, суроолор? Жолдош депутат, биздин маселебизди карап кой. Лугдоктон келдим мен. Депутат жок, пактада да жок депутат. Пап да жок, жакшы немеде. Лугдокта пап жок, жакшы пап жок. Депутат жок, эки жерде тең депутат жок. Папта. Şu ak kalpakтай болуп, ишиң ыры баштапсың ла, балам. Ден соолуң чың болсун, şu пактада ак kalpakтай болуп, ак жолуң башыңан түшпөйт. Ак башың, ак kalpağın башыңан түшпөйт. Мээңизге рахмат чоң. Ишиң ыры баштапсың ла? Чоң рахмат эже. Ыры баштапсың. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ооре, чоң. Чоң рахмат, апа, чоң рахмат. Чындыгында балабакчаларды салуу, андан кийин чакан ооруканаларды салуу, төрөт үйлөрдүн салуу, бул сөзсүз түрдө аткарыла турган иш болуш керек. Анткени эл жашап аткан жерде ошо жашаган элдерге жетишээрлик социалдык шарттар түзүлүп берилиш керек. Бул мамлекет башчыбыздын эң максаты, алдына койгон максаттарынын бири ушул. Ошон үчүн экономикабызды көтөрөлү деп атабыз. Ошон үчүн мындай 4 мыйзамды кабыл алып, ошол маселени чечели деп атабыз. Кудай кааласа бул маселеңиздерди көтөрүп, чечкенге, аны тиешелүү мамлекеттик бийлик органдарынын алдына койгонго мен сөзсүз түрдө аракет кылам. Рахмат чоң. Бактыбек уулу, мен сапар жолу майсалдуу болсунса да кулайт. Sen de uşul elden aldı olsun dagı el menен жарышып атасың. Sen de uşu esnaman şu депутаттык постуң колуңа тийип, биздин кыргыз эли кыргыз элин туузун көтөргөн жакшы жигиттерден болуп, ушул элдин баардыгы сүйүнүп отурат. Sen эми тоонун баласымын деп баары жогун түшүндүрүп айтып атасың. Мен суранарым, ушул элде детсат деген биздин келгенибизге деле 20 жыл болду. Ошо детсат деген жок.
Kança deputatlar şayladık, kança hükümetler şaylandı. Anın üstüne müniyedeki ballarımız dilim, yaş balların madaniyetli dengeli oluş gerek de. Madaniyetli dengeli dili yok. Kulup degen dili bilişpeytalar. Şul bile mayram günleri can koyunup, can şunlar koyup bir şarga varıp geçet, oşul özlerine madaniyet. Oşul canı şu gönül alıp koysun diyeyim. Her bir uluttun geleceği ekonomikaga, ana madaniyatqa baylanışlı olan tüzdön düz. Madaniyatımızды söz türde önüktürüş gerek. Madaniyatımızды ar taraftan memleketlik dengелге kolgo alış gerek. Sizin aytkanыңызda abdan çoğun negiz бар. Бұл мәселеге көңіл бұрылыш керек деп ойлаймын. Рахмат сізге. Anacılık şey ayıp etmedi yukarıda. 18, az 18 yaş degenlerden tarqayız. 18, nomur, canam deyin hiç kaçan, men siz köp nesede bilem, canavı kavilaga girgende, pitiskaga, bunday, aşıkmay kol koyuş gerek de, buzulukla çıkarıp koysunlar. Tuğanlar, şunu esnep birisi, ağaçayın da esnep kınak sakal, bu kişiye ağız yol kalap, bir жақсы vatanınızı veriniz. Ve tuğanlar, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, Amin. Allah Teala'na yiyinge kegelerine bazılarına çok rahmet. Şu yiğitti kolduk kuatlap, biz de vaxtıda yiğit idik. Biz de dikanın balasıyız. Biz o malda ötüp yok, humek yiyip koş edegenmiz. Şu Allah Teala'nın ömrü verir, şu ömrüge bana 90 yaşa kelip kaldık. Biz kılbağın işte kalganımız, enkeyip oran olğumuz, kerilip ketmeyen çapkamız. Allah Teala bana bizdeki uğur kız farzantlardan ülken, çünkü bana nevre çevremine Tacikistan'dan var. Geldik bu Kırgız elinin memleketin bayağı başlarına esettir rahmet aytağız. Sebebi toğ çocuğunun koynuğa katkanda bizi kaydan geldin diye özden koynuğa katı olgan. Çünkü bana ölü özüp yatılgılar kinen gel içip oturağız. Daima Kırgız'ın aslı yakışıklı Kırgız olasıken. Bazı kızıma süsümüz karaval olmalıdır. İnşallah işimiz apak. Yakşı niyetliyoruz biz inşallah. Memleketimiz daima avat olsun. Şuan yiğitler köp çıkıp bizlerge daima varsa yakşı günlerde göstersin. Ali'ye kelgen altı katın arzu var. Her kimse özünü ötürüzü ilertir de. Şu bana kelgen baldarım, nevrelerime 20-30'umuz bir yüzde yaşayacağız. Sizlerden sonra hazır borusulanan deputattan şu bizlerge hoş olduğunda bir köyünü kara o yok bir ağını bizler dağıyan bir kursan kılıp kozumuzdan bulur. Hiç kamçilikçi körmemizdir. Bana yolumuzdan şidir olsun, ciroğumuzlardan koca hıdır olsun, yugürümüzden ziyada olsun artık. Düşmanlılar piyada olsun Yugürü gözden ketmesin, artırlardan bulduğu şeytanlar kovup yetmesin. Amin, amin. Allahu Ekber. Ana. Rahmat, ömür olsun, oturmuş. Buna ağzı, Hızır Aleyhisselam'ın duasını verir. Hızır Aleyhisselam dıkınday. Kuday buyurursa, tüneveriniz, boza oturttunuz. Assalamu alaikum tuttuğum. Aymanayın Kırgızım. Dünyanı titretken bir doğrudan Kırgız. Hazır hükümde 7 milyon alavuz. Şükür. Bu kadar şükür. Kamçatya Kırgız'ın yeri. Tümen Kırgız kurgan. Kırgız'da da Tümen Atan'ın borboru. Krasnoyarski, Bayköl, Sibir, Yenisey. Ben bunlarda cer talaş, su talaşmanızı açmayın. Ben bunu yaşlarınız bilsin de aytam. Kırgız kime kendini. Hazır bugünkü yayında vaktiyle balamın aytkanları yüreğimiz getiydi. Bağırdı, ben özümce deputatımız ilersin, uçun oldu. Ben şimdi sen aytmaksımın. Yani 7 milyon Kırgız'ın yok degende 500-600 bin, ana 1 milyonu çetelde cüret. Orus yerden aşık bizden yer. Havası cipar cıttangan. Orus yerden aşık bizden yer. Her bir gülden bal tamgan. Oşal baldardan gelse, defter bulmanın ki.
Bir hektardan yer verse, bir hektardan 50 sotuna kapsülekse, übülözmenen cegeni, iki yenige bulut, 50 sotuna kartoşka sağlık piyaz ekse, kartoşka sağlık piyaz 10 son bulut kilogramı. Üçüge cegeniye bulut. Hala hocam, yoktu aydan üret. Ben bir ekibala yolda ketip atsam, ekibala turar. İli 4'te okuyup, ili 5. Kasmışım giyipti. Atam kasmışım hal verdi. Benim de atam Rusya'dan cempir alıp geletteydi. Yüreğim şu nayza sayganday oldu. Benim de atam Rusya'dan cempir alıp geletteydi. Onun atası şunda bir hektar yeri oluşunda yaşaganda o kadar kasmışım hal veretele. Alıp gelet onu. Gördün mü balanın kadar yüreği ezilgenini. Aynen deputatımız. Uşundan esmerge köz alın. Rahmat ağa. O bana şu Galina'da vardığımız köyümüz Gergetal'dan gelgen tabi demesiz biz. Biz Mongol çabuğunda ürkünde ketkenmiz. Mongol çabuğunda 300 yıl Mongol şu teritoriyalarını üstlemdikli bile gel. Kırgız'da yok kılıp görgün. Kırgız tırkırap bıtıranı olup ketken. Benim tüpküdegim Küntü'den bulun. Bayatam Küntü'den ketken. Benim kimlik kanım Küntü'den tuğulgan dep. Baladan balaga aytıp bizi yeteğin jetken. Aynen elim. Şangay'da Kıtay'ın bir şehirde 24 milyon yaşay. İstanbul'da 16 milyon, 2 milyon Şabaşlı 18 milyon yaşay. Biz memleket boyunca 7 milyon. Onun 4 milyonu kadar Kırgız, 1 milyondan çıkarılacak. Bana şu nesiller eski alınsa, kanca köp, kut girse, şonca köp, kut girer. Şol ballarımız hem alıp geliş gerek. Bu olduğunda üstümüz, bütün memleketimiz yakşı, karnımız tok. Allah Teala, Kırgız'da vakti vergen bizge. Cennetten bir üzüm taşlap al, uşul sana mekan olsun dep Kırgızistan dep vergen. Kırgızistan bir pakta, de Kırgızistan bir cennet. Kölü var, köyü var, Tağlaylı talası var, Ordolu oşu var, Kerimetli kölü var, Berekeli köyü var, cennet. Kim cennetten taşlar uzak devletine? Vallahi alıp geliş gerek. Bilmesi demez. Benim bu sözüm vardı deputatlar vecakat. Vardı elgecekat. Ana kalkanlı deputat. Ondan için damcı ol kanatıydı. İlah o cennetten Allah. Haksın, hakkansın. Rahimsin, rahmansın. Samisin, bakisin. Kadimsin, uluksun. Azimsin, kahvarsın, sattarsın. Hannansın, mannansın, sultansın, burkansın. Özünün varlığının hurmatı. Birliğinin hurmatı. Zat-ı sıfatının hurmatı. Özün yaratkan vardı peygamberlerden hurmatı. Özüne canını tavanıp sinip özün yoluna sıranamı. Kül baktı balandı eldin içinde koldaydık. Allah'ım baktı ki uzak omurçun diye sorulur. İşine ilgilik vergin. Amin. Deputat olsun. Eline hizmet kılsın. Kim eline hizmet kılsın alın bul dinası da al dinası da avat bulasın. Yamanlıklar başından uzak geçsin. Kut bereket kavat gelsin. Uzak ömürlü olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Anadolu Makke Madine'nin kanday suygan olsa Anadolu dışı olsa yaşaysın. Sahabalarda kanday suygan olsa Kırgız kümüş sakal aksakal ak elecek enelerdi. Deputatı sonda yaşaysın. Özümüzden çıkan bana gelecekte elige hizmet. Yamanlıklar başından uzak gelsin. Kut bereket kavat gelsin. Vardı memleketimizde başkarttılar. Çıkan akıl mamballarının vardığına Allah'ım uzak ömür versin. Kim derse olup versin. Bak talep versin. Allah'ın prezidentinin başına devlet versin. Cerige, engelliye, ömürüge, dastarfonuna kut bereket versin. Yamanlıklar Kırgız'ın başından uzak gitsin. Kut bereket kavat gelsin. Cerde yasmanları. Oğru, kırsık, giri, virüs, nadomatlardan Allah'ım saklasın. Her bir Kırgız'ın yüzden oğlumlar, kahrılar, memleket başkanlarım, akılmanlar çıksın. Zat-ı zürriyet versin. Uvaylı, çuvaylı, eserde, amanlı, patmanlı, duralı, asanlı, üstünde, apalı, öpöldü, Kırgız'ım köveysin. Her bir Kırgız'ın yüzden hasip yaşak etsin. Top elinin içinde aksakallar, hurmat sikacı etsin. Nevre çevre kevre torunlardan izah hurmat sik görsünler. Her bir Kırgız'ın yüzden çıkan akılmanlardı, kahrılardı. Memleket başkanı akılmanlardı Allah'ın çağırın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve akıbeti lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala sayyidina Muhammedin alihi ve ashabıhı ecmaîn.
Rahmatga ya aman. Allah. Allahu Ekber. Anda bu keyinki gezek bu verelim. Aksakallarda otururuz öyle ha. Assalamu alaikum tuğanlar. Kandayışlar, жақсылармы? Kırgızстанımızda 33 noyabr günü Жоғарғы Кеңеске шайлау болады. Кандидаттар шайлаймыз, депутаттар шайлаймыз. Анан мен ойлонуп отуруп 19 округда 25 кандидаттын ичинен ушун Бакыт Бекени тандап алдым. Тандалган себеби эстерим алда бирге окудук. Жанында турган досу Дүйшөн Түйбаш менен чогуу бирге окудук. Ушуга себепкер болуп мен барып 10 жыл элге кызмат кылып силерге иштедим. Элибизде проблема болгондо мен ушу биздин директорге чыгып алып канча мыйзамдарды өзгөрттүк. Миңдеген адамдар пайда кылганды мен баарын билем. Ошон үчүн мен ушуга кошулуп ушуларга бир ыраазычылык билдирейин деп бул кишинин программасын мен окуп түшүнүп сокулуп эгер бир 25 кандидат болсо бул кишинин программасындай бул кишинин өткөн тарыхындай мен көрбөдүм. Ошон үчүн сиздерден суранам. Стадионго чогулуп алып эле ат чапкандай эмес. Чыныгы мына бул киши депутат 20-жылы билесиздер, революция болуп, жакшы президентибиз келип, 5 жылда канча жакшылык болду. Эгерде жакшы депутаттар барып, жакшы мыйзамдар жазса, биз Малайзиядан мебизкен, Аравиядан мебизкен, Финляндиядан мебизкен. Ошон үчүн мына уктуңуздар, ушу киши сөздөрүн элге жеткизиңиздер. Мурунку шайлоо баягы уюштуруп жүргөн кишилер эптеп стакан таркатып эле, кагаз берип эле шайлабайлы. Кыргызстан жакшы болсо, ар биз аракет кылыш керек, ар бирибиз. Ошон үчүн мен сиздерден суранам, элдин журттун арасында ушу сөздөрдү жеткизип бир күнү тойдо болду да, эл менен калан күндө катышабыз. Себеби шайлоонун агитациясы башталганда 5 эле күн болду. Элдер 1,5-2 адам өтүп кеткен. Бул нарушение. Аларга да биз ийгилик тилейбиз. Бирок биз нарушение кылбастан мындан кийин Кыргызстан келечек жакшы болуш үчүн мен ушуларга да жардам берем. Сизден сураныш. Эгерде бизде эле бир проблема болсо, эркинде түз мага кел, эшигим ачык, чечишели. Биз буга чейин бир канча маселелерди чечкенбиз, дагы да чечише беребиз. Программаларды бүт баарын окудуңуздар, көрдүңүздөр. 25 кандидат десе баары сөз булуп көрдүңүздөр. Кимисиники ушунун ичинде болсо, жакшы болсо бериңиздер болосуздар. Ошон сизден сураныш, элге таркатыңыздар. Намазда да болдук, биякта болдук. 1-күнү барат башка эл менен кылабыз. Шайлоону туура жакшы өткөзөлү. Шайлоо жакшы өтсө, биздин жашоо жакшы болот. Өзүңүз өткөн 4 жылда жакшы жашоолор болуп кетти. Ошон үчүн дагы айта сезип, шайлоо күндөрү баягы Россияда туугандарыңыздар болсо, Россиядан туруп, ушу биздин шайлоо округтарына барса, избирательный участкаларга, посольствого барса, барат. Ошол жерден туруп да шайласа болот. Сокулуктун кандидаты ошол шайлап койсо, туугандарга телефондон да чалатып коюңуздар. Жакшы шайлоо болсун, Кыргызстаныбыз мындан кийин мындан да жакшы болсун. Ар бирибиз аракет кылалы. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Урматтуу шайлоочулар, урматтуу айрыкча Тажикстандан келген туугандар, Эркин менин досум болот. Биз бирибизди көптөн бери билебиз. Эркин өзүңүздөр билесиздер, көп жылдар бою паспорт тармагында иштеп келатат. Бардыңыздардын көбүңүздөр тааныйсыздар. Мен ойлойм, менин эң негизги максатымдын бири, Кудай кааласа элдин батасын алып, Жогорку Кеңешке депутат болуп калсам, мына ушул өрөөндө жашаган көпчүлүк экен. Башкалар тарынбасын, көпчүлүктү түзгөн Тажикстандан келген туугандардын арасынан бир келечекте мен да мамлекеттик кызмат иштейм, мен да депутат болом деген жаш балдарды мен өзүмө помощник кылып алам. Себеби биз бардыгыбызга бирдей көңүл буруш керек. Алардын көйгөйүн жеринде билип, мамлекеттик жетекчилерге жеткириш керек. Бул досум, чоң рахмат, азыр сиздерге айтып кетти. Кудай кааласа көптү көрсө көл болот дейт. Бардыгыбыз бир максатта, бир багытка бассак, биз жеңишке жетишебиз. Жеңишти ушул жерден белгилейли. Рахмат. Урматтуу жалпы менин айылдаш жерлештерим, бардыгыңызга рахмат. Мына жогоруда айтты. Мына бул Бакыт Аманбаев деп мына көрүп атасыздар, номер 18. Мунун мына платформасында жазылган немелерди көрүп атасыздар да, окуп YouTube'дан жөнөттүк. Ушуну көңүл анча жылдар неме окуп коюптур. Эгерде мамлекеттин кызыкчылыгы, мамлекеттин бар деген адам андай таштабайт. Өзү айтып атпайбы? 30 жыл анакта чочкалар жеп жүрөт да. Көрдүңүз го? 30 жыл. 30 жыл эмес, мына 4 жылда не деген чоң өзгөрүү болду. Улуу урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, Камшыбек Кылычбаевич экөө эле келип оңдоп койду го.
Mına oşonun butuna but, koluna kol bolup bereyim dep özünün nemesin tüzüp mana dinlemege giriyorlar. Gelip mınanı tüzüp bereyim degen jok. Konstitusiyanı negizleyin diyorlar. Konstitusiyanı bütünleyin. Kemçilik yerlerini oruna koyayın. Janağı jogarda bardyk aytkanдар uktunguzlar. Men sizlerden işenemin. Kuday buyursa Allah Taala nasip kılsa günü ertenkire gelip kal. Ne kabineye girgende hiç kaçan aşıkpay nomor 18 azı 18 degen hır menen ayaktayız. Kuday buyursa oşa günü koyup turabız. Azır emin men vakitga jakşı tilek aytып koyayın ha. Kuday bolbosun. Ömürün uzun bolsun. Ak mingiz almadık. Koldan gelgendiğinde ak mingende de görüp atabız onu. Bir o attan jogorga jettin. Kuday buyursa uşul elin bardyk azı katışkalan hajat. Men koldoyt dep Kudaydan ümitkar bolup turamın. Bardığınızlar koldoysunlar oylayman. Ana, amin. Ömürün uzun, başın taştan, ömürün sulay uzun bolsun. Ona atlangan jolun baysaldı bolsun. 18 degen nomurdu Kudayım koldasun. Amin, amin. Allahu ekber. Çok rahmat. Çok rahmat. Ana size. 18 yaşta da var. Oldu. Telefonunuz kaç dakikadasın mı alın? Ha? Sileceğiz. Ha? Marvet kurtukta mükemmel var. Atına düştü olsun, der solukta ol. Şu Kırgız kap, Kırgız'dan Cindüz kap, Kırgız'dan Kırgız kap. Olmayın seni. Oh,